Ашпозчунун күнү ушундай башталат. Базардан келип атабыз, продукт алып, азыр жумушту баштайбыз. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк ашпозчулардын күнү. Бул майрамды 70тен ашуун өлкө белгилешет. Эң байыркы кесиптин ээси биздин бүгүнкү каарман Нариман Манаевдин ашканасына баш бактык. Жумушка келгенде таза форма, орусча айтканда китель деп коет. Фартук, таза фартуктарды кийип алып анан жумушту баштайбыз. Күндө жуулат, күндө таза. Баам үйдө, мамам командировкага кетет, эжем да ала качып кетет кээби. Анан улуусу эле үйдө мен болуп калдым, кичилердү тамак жасап бериш керек да, курсактарды тургузуш керек. Анан баары моюнума түшүп калган болчу ошол кезде. Анан камыр жууруп, тамак жасап, ошентип эле ашканага аралашып кеттим да. Азыр Наримандын командасында 20дан ашык ашпозчу бар. Кыргызстандын бүт облустарына барып тойлордо кызмат кылышат. А бирок мындай ийгиликке жетиш үчүн көптөгөн кыйынчылыктан өттүм деп айтат. Башында иштеген эле Дордойдо иштеп калдым да мен. Дордойдо ашканада иштеп калдым, дос болгон экөөбүз. Эртең таңкы 5тен кечки 5ке чейин иштечүбүз. От жагып, казандарга лагмандардын сайларын жасапчы. Отун жарып алганыбыз күнүнө 70 сом, ошол кезде. Дос болгон как шеф бар 70 сом алчу, мен как помощник 60 сом алчумун да күнүнө. Ошол кезде жетишкен, квартирабызга жетишкен, кийим-кечебиз, тамагыбызга жетишкен да. Азыр эми Кудайга шүгүр. Достор, бүгүнкү биздин каарманыбызды кимге окшоштуруп атасыз? Туура Нариман байке, белгилүү ырчы Джонинин бир тууган агасы. Кимге окшоштуруп атабыз? Жана ырчы элең деп калышат. Сен ырчы болуп атасың, тамак жасайсыңбы дегендер бар да. Өзү немен жакшы көрөт? Гречка, эт менен куурулган, картошка. Ошону жакшы көрөт. Мага да ушундай жасап берип калат кээде өзүчө. Сыртынан караганда ашпозчу кесиби оңой көрүнөт. Бирок чындыгында бул эң оор кесиптердин бири болуп саналат. Анткени ашкананын курч жабдуулары менен иштеген да кооптуу. Иштеп жүрүп чоң балык 25-30 килограмм балык тазалап атып, немеде балык жылмакай да. Анан ошо бирөө жиним келип келдим да, бычак сайып ийгем да. Кол тайып кетет бычактан. Алканы кесип кетип, үчөөнүн тамырын кесип кеткен. Анда операция болуп тигилген, кайра үзүп алып, ошо 3 киси түзүлбөй алган да. Бирок ошо менен иштеп жүрөм, бычак кармайлап. Уже көп жыл болду, 2008-жылы кескем да. 3 жыл операция болду. Чыныгы ашпозчулук бул өзгөчө талант. Анткени даамдуу тамак жасоо ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Мына эң байыркы кесиптин ээси Нариман агабыздын фирмалык салаты даяр болду. Эми ооз ийип көрөлү. Тамак болсун. Сон. Бардык ашпозчулардын майрамы менен куттуктамакчымын. Бардык кесиптештериме ийгилик каалайм. Майрамыңыздар менен. Майрамыңыздар менен. Зинат Бактиярова, Кадыр Султаналиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.